Allah Taala kээ bir өлкөлөргө табият кырсыктары менен оор сыноо берет. Ошол сыноолордун бири Европада болуп жатат. Подписаться деген кнопканы бас электер болсо, басып жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Аллахтын жөнөткөн таасир үчүн видеого лайк баса кетиңиздер. Европа кыйынчылыкта. Британия, Нидерландия жана башкаларды Юнис бороон чапкыны каптады. Британия менен Түндүк Европанын айрым аймактарында коркунучтуу катуу шамал Юнис бороон чапкынынан улам өтө катуу болду. Англияда 200 км/саат ылдамдыкта болгон кыйраткыч шамал катталды. Бельгия менен Нидерландияда да аба ырайына байланыштуу эскертүүлөр берилди. Бороон имараттарды бузуп, абадагы, жердеги жана деңиз аркылуу каттамдарды олуттуу түрдө өзгүлтүккө учуратты. Шамал чатырларды учуруп, таштандыларды көчөлөргө чачып, бак дарактар менен мамыларды кулаткан. Лондондогу O2 аренадан имараттын чатырынын бир бөлүгү шамалдын талкалагандан кийин миңдей киши эвакуацияланды. Түндүк Европадагы аэропорттордо 200дөн ашык каттам токтотулду. Британиянын айрым бөлүктөрүндө поезд каттамдары да үзгүлтүккө учурады. Түштөн кийин Британияда 150 миңден ашык адамдын үйүндө электр жарыгы өчкөнү кабарланды. Нидерландияда темир жол каттамы убактылуу токтотулуп, профессионалдык футбол оюндары кийинкиге калтырылды. Бельгияда бороондон улам кээ бир мектептер эрте жабылганы маалым болду. Албетте, дүйнөдөгү ушундай окуяларды бүгүнгө карата чыгардык. Сиздер Аллах Тааланы эстеп туруу үчүн. Аллах баарыңыздарды сактасын. Аман болуңуздар.